سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү Кудай буйруса сиздер менен бөлүшө турган темабыз бул ысырапкорчулук тууралуу. Эми ысырапкорчулук дегенде баардыгыбыз эле угуп, көрүп, билип туруп атабыз. Баардыгыбыз эле көрүп атабыз, айылдарда, ошол региондарда ошол ысырапкорчулукка иш-чаралар өткөрүп жатат. Бирок кандай болгон учурда дагы ошону биз жое албай келе атабыз. Бирок коомчулукта адамдардын пикирлери, адамдардын ойлору ар кандай экен. Бул мисалы ысырапкорчулук тууралуу айта турган болсо, бир гана баягы молдокенин милдети катары, молдокеге баягы жүктөп койгон бир иш-чара катары, иш катары баягы биз элестетип атабыз да. Бул молдокелер айтып отуруп тили дагы тешилди. Бирок ошол Кудай буйруса ошол ысырапкорчулукту жойгонго чейин иншалла айта беребиз дейбиз. Бирок ошол адамдар ошол кайсы жерде болбосун, ошол ысырапкерчиликти жоюуга, ошол айылдарда болобу, башка жерлерде болобу ысырапкерчиликти жоюуга бир жардам беришсе абдан жакшы болмок. Анткени бул жерде молдоке жаман көрүнөт, молдоке жаман көрүнүп айтат. Андан кийин мен дагы жаман көрүнүп калбайын деп тилинин учу менен дагы молдокенин айтканы туура деп жөнүнө бир тастыктамыш болуп коюу бул болбойт. Анткени Аллах Таала Куранда айтат: "Таавану алал бирри ва тақва ва ла таавану алал исми вал удван." Силер жакшылык иштерде бири-бириңерге мындай көмөкчү болгула, кызматташ болгула. Жаман иштерде, күнөө иштерде бириңер жардамчы болбогула деп Аллах Субхана Таала Куранда айтат. Эми жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу баардыгыбыздын милдетибиз. Эми жакшы иштерде шерик болуп, жакшы иштерге биз бири-бирибизге кызматташ боло турган болсок, ал баардыгыбыздын баягы көп түкүрсө көл болот дегендей, майын чыгара ошол нерсени бир токтотконго мындай бир күч болот эле да. Ошондуктан баардыгыбыз жалпы кыймылдай турган болсок, ысырапкерчиликти иншалла баардыгыбыз жое алабыз. Эгер жалпы кыймылдасак, эгер бирибиз сүйлөп, бирибиз унчукпай же болбосо тилинин учу менен сүйлөп коюп эле тим боло турган болсок, ал ысырапкерчилик күчөгөндөн күчөйүп бара берет. Ошондуктан айылдарда ысырапкерчиликти жойгонго баарыбыз жалпы киришели. Кудай Таалам өзү ушул жамандыктарды, мындай ыксыз чыгымдарды жоюуда баардыгыбыз күчүбүздү бир болушун, ынтымакта болушуну Аллах Субхана Таала баардыгыбызга насип кылган болсун. Жакшылыкка чакыруу бир гана молдокенин милдети эмес. Жакшылыкка чакыруу баардыгыбыздын милдетибиз. Аллах Субхана Таала Куранда жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаргандар деп жалпы молдокелерге таандык кылбастан, же болбосо бир коомго таандык кылбастан Аллах Субхана Таала баардыгына айтып атат да. Баардык адам бир жаман иш көрүп кала турган болсо, ошону дагы күчү жете турган болсо, колу менен, ага күчү жетпей турган болсо, тили менен, эгер ага күчү жетпей турган болсо, жүрөгү менен жаман көрүп койсун. Ошол жүрөгү менен жаман көрүү бул имандын эң алсыз деңгээли деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде айткан. Албетте ысырапкорчулукту пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эми Аллах Субхана Тааланын, Аллах Таала Куранда айтат: "Аллах менин ырыскы кылып берген нерселерибизди, биздин ырыскы кылып берген нерселерибиздин жакшысыны жегиле, ысырап кылбастан" деп Аллах Субхана Таала Куранда айтып атат да. Аллах Таала, албетте Аллах Таала бизге ырыскы кылып берген. Ошол нерселерди биз сарпташыбыз керек, бирок ыксыз сарптоонун кажети жок да. Ысырап, адал нерселерде деле ысырап болот, күнөө иштерде деле ысырап болот. Эгер күнөө иште жумшай турган болсоң, ал ысыраптын дал өзү болот. Эгер халал нерсе, адал нерсе болуп туруп, ырыскың көп, бирок ошол нерсени ыксыз жерге ашыкча ысырап кылып кое турган болсоң, ашыкча сарптап кое турган болсоң, ал ысырап болуп калып кала берет. Ал аягында ал сен Аллах Субхана Тааланын алдында күнөөкөр болуп кала бересиң да. Күнөө дегендин сурагы дагы бар, күнөө деген нерсенин дагы азабы дагы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде айтат:
عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, jegile, sadakadaga bergile, giyingile, fi gayri israfin, ısrap kılbastan deydi. Sadaka bersen de ısrap kılbastan bergin. Kiyinsen de ısrap kılbastan aşıkça giyinip albağın. Başkalarda giyimine, denesinde kiyimi jetpey жүрген, denesinde jamınçısı yok. Kiyimge muhtaç bolup жүрген özübüzdün bir tuğanlarыбыз dagı бар. Adamlar dagı бар. Başka adamlar da eski alış gerek deydi. Fi gayri israfin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jep, içip, sadaka kılganda dagı, giyingende dagı ısrap kılbastan, çekten aşpastan oşol nerseni deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jasagıla deydi. Wala mahilatin, tekebirlenbesten deydi. Gebir adamlar gelip turup jep içken uçurda kımbat bağlı bir kımbat öte bir kımbat çekten aşağı kımbat bolgan bir restoranlarda tanıdıp alıp da ошол жерде той өткөрөт. Же болбосо ошол жерге барып тамактанат, достору менен мактанып, же болбосо досторуна мактанып, же болбосо садака берет, башкалар көрсүн үчүн, мактаныш үчүн, сыймыктан башкалар көрсүн, уксун үчүн мындай нерселерди кылат да. Же болбосо кийинет, ушунчалык кымбат баалуу кийимдерди кийет, башкалар көрсүн үчүн. Бүт бардыгы ысырап болуп саналат. Ошондуктан өзүң дейт Аллах субхана таала рызкы кылып берген нерселериңде сен эгер Аллах Таала сага байлык бере турган болсо, албетте сенин байлыгыңда жетим жесирлердин, кедей кембагалдардын, жакырлардын үлүшү бар деп ойло дейт. Эгер сен ошентип ойлой турган болсоң дейт, анда дейт сен Аллах Таала, Кудай Таала сага рызкы кылып берди, ошол рызкыларды сен Кудай Таала разы боло турган жерге сарптап атканыңдын мааниси ошондо дейт да. Ошондуктан бул жерде маанисиз нерселерди, зарыл болбогон нерселерди кылуунун кажети жок. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде карап тура турган болсоңор, ошол ысырап кылбастан жеп, ичкиле, садака бергиле, кийингиле деп атат да. Пайгамбарыбыз буйрук катары бул жерде айтып атат. Кээ бир адамдар бар, азыркы учурда тойлорду ушунчалык өткөрүп атат. Тойлорду ушунчалык баягы ыксыз мындай чыгымдарын карап көрө турган болсоң, бир 100 жетимди багып кое турган деңгээлде бир ай, 2 айлап мындай продуктусун алып берип койгон ушундай бир кудуретке жете тургандай бир ыксыз нерселерди кылып жатышат да. Ошол каражат, ысырап кылынган каражатты ошол тойго кетеби, ал майыт чыккан кездеги сенин чачкан каражаттарыңдын бүт бардыгы ошо Аллах разы боло турган жерге чачылып атабы, Аллах разы боло турган жерге кетип атабы, ошону жараткан разы боло турган нерсе болуп атабы, сенин жөрөлгөң, сенин кылып аткан иштериң, кадамдарың таштап аткан. Ошондо ойлош керек да. Жаратканды разы кылбай жаткан болсо, ал Кудай сактасын, ал сенин башыңа балия болуп берет, ал дүнүйө. Сен эл көрсүн үчүн, уксун үчүн сен кылып аткан, сарптап аткан дүнүйөңдүн бүт бардыгы текке кетет да. Ошондуктан биз ысырап кылбастан, ошол айылда мисалы адам машина өтмөк турсун, адам баса албай турган жерлер бар. Кээ бир айылда суу жок айылдар бар. Кээ бир айылда биздин ар бирибиздин көчөбүздө муктаждар бар. Муктаж жок, жер жок дейсиңби? Ар бирибизде муктаждар бар. Ошол жерлерге барып муктаждардан кабар алып, кийими жок болсо кийимин, тамак ашын жок болсо тамак ашынан бир тамак ашын алып берип коюп, көздөрүнү сүйүнтүп, ушунчалык баягы аларга кайрымдуулук иштерин кыла турган болсоң, ал сенин пайдаңа. Эгер Аллах субхана таалага сен кандайдыр бир жакшылык ишти кылсаң да кылбасаң да, Аллах субхана тааланын эч нерсеси кетип калбайт, эч нерсеси кемип калбайт. Бүт бардык нерсе адамзаттын кылган нерсесинин бүт бардыгы өзүнүн пайдасына болот. Албетте ким ысырап кыла турган болсо, анын зыяны бар. Зыянын санап берели. Зыяны биринчиден Аллах субхана тааланын Аллах Таалага ал адамды жакшы көрбөйт, сүйүүсүнөн куржалак калат. Аллах тескерисинче ал адамга каары келет дейт. Анда экинчиси, ал адам дейт Аллах Таала Куранда айткандай, ысырап кылуучулар шайтандын жолунан болот, шайтандын бир туугандарынан болот деген, шайтандын желдеттеринен болот, шайтандын ошол кызматчыларынан болот деген, шайтандын аскерлеринен болот деген. Ошондуктан бул жерде ошол шайтандын аскерлеринен, кызматчыларынан, шайтандын бир туугандарынан болбойм десең, анда дейт ысырапкерчиликтен сен узак болгон дейт.
Андан кийин эгер адам баласы көбүрөөк ысырапкерчиликке урун өрө турган болсо, ысырапкерчиликти кылып өрө турган болсо, ал ысырапкорчулуктун аягы аны алсыздыкка алып барып коет дейт. Ал адам өтө эле алсыз болуп калат. Ал адам кыйынчылыкка чыдамы жок болуп калат. Эгер бир аз кыйынчылык боло турган болсо, условияларга, бардык шарттарга көнүп калган, жеңил желпи жашоого көнүп калган адамдар, алар болсо алсыз болуп калат. Бир аз эле кыйынчылык болсо, ал кыйынчылыкты көтөрө албай калат. Андан кийин ал адам эгер көп тамактана турган болсо, албетте ал адамдын денесинде оорулар көп болот. Ал адам көп ооруларга чалдыгат, көп мындай аяк басы ооруларга чалдыгат. Мушу ысырапкерчиликтин аягынан ата бабабыз укпаган, ата бабабыз көрбөгөн дарыларды ичип, ата бабабыз укпаган ооруларга чалдыгып отурабыз да. Алла субхана таала бардыгыбыздын ушундай жакшы тилек максаттарыбызды кабыл кылсын. Мушу ысырапкерчиликке жолобойлу, ысырапкерчиликти жойгонго бардыгыбыз баягы бир муштумга биригип, ошо ысырапкерчиликти жойгонго аракет кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн хадистеринде келген, пайгамбарыбыз айтат, Джафар радиаллаху анху кайтыш болгон учурда пайгамбарыбыз Джафардын үйүнө тамак аш алып барып бергиле, анткени анын башына түшкөн кыйынчылык, ошол башына түшкөн кыйынчылык менен алек болуп калды. Ал үйүндө казан азылган жок дейт да. Казан азылып, астынан от тутанган жок бир нече күндөн бери. Ошондуктан силер Джафарга тамак бышырып, тамакты алып барып үйүнө алып барып бергиле деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан. Ошондуктан ыксыз чыгымдардан узак бололу, динибизди үйрөнөлү, динибизден маалымат алалы. Эгер биз динибизден маалыматыбыз бар боло турган болсо, ысырапкерчиликке жол бербейт элек. Динибизде маалыматыбыз жок болгондуктан, Кудай Таалага баягы коркуу деген сезим жок болгондуктан, бизде ошондой нерселер, же болбосо ыйманыбыз, Кудай Таалага болгон ыйманыбыз алсыз болуп, динибиз толук болбой жаткандыгыбызданбы, мунушул нерселерге аттиң уруксат берип коюп атабыз. Ошондой ысырапкерчиликтер бул биздин көзүбүздүн алдында эле болуп жатат. Алла субхана таала мунушундай ыксыз нерселерден узак кылсын, ысырапкорчулуктан Аллах Таала узак кылсын, элибиз бай болсун, элибиз мушул ысырапкорчулуктан чыгып, мушул муктаждарга көңүл бура турган эл болсун. Мисалы Дунган улутундагы, Өзбек улутундагы, же болбосо Тажик улутундагы алар бизден ашыкча дейсиздерби? Бизден илими башка жагынан ашыкча дейсиздерби? Алардын дүйнөсү жок болуп калды дейсиздерби? Биз менен эле тең, алардын турмушунда бизден дагы жакшы болушу дагы мүмкүн. Бирок алар ушул ысырапкерчиликке анча барган жок да. Ал майыт чыккан кезде дагы, жаназа майыт чыгып, же болбосо бир үйдө бир майыт болуп кала турган болсо, ал үйдө чыгым да жок. Ал үйдө мал 5-6 жылкы союлган дагы жок. Иншалла башка немелерден да, башка улуттун өкүлдөрүнөн дагы үйрөнөлү. Мисалы башка улуттун өкүлдөрү дагы алар баягы капчыгында акчасы буралып, кайка жумшаарын билбей жаткан жери жок. Бирок биз болсо ыксыз нерселерге өтө көңүл буруп кетип атабыз. Ошондуктан мындай нерселерге жол бербейли. Алла субхана таала ысырапкерчиликтен баардыгыбызды сактаган болсун. Аллах Таала элибизге тынчтык берсин, ынтымак берсин. Жараткан мунушул ысырапкерчилик деген нерсени түйү менен жок кылууга Аллах субхана таала баардыгыбызга жардам берген болсун. Аксакалдарыбызга дагы тилдерине Аллах Таала береке берсин. Жакшы сөздөрүн сүйлөп, ушул ысырапкерчилик болобу жана башка көйгөйлүү маселелерди чечүүдө дагы аксакалдардын өтө чоң салымы дагы бар. Аксакалдар жакшы сүйлөп, жакшы кеңештерини ушул балдарга, жаштарга бере турган болсо, алар укпай койбойт, Кудай буйруса. Жаштарыбыз дагы ыймандуу, азыр жаштар көбүнчө ыймандуу болуп баратат. Мечитке келген жаштарды да карап көрүп, өзүң көзүң сүйүнөт. Аксакалдарыбыздын ооздорунан нарыктуу сөздөр түшпөсүн. Мунушундай нерселерде алдыда туруп, мындай кызмат кылууну аксакалдарыбызга дагы, жаштарыбызга да Аллах субхана таала насип кылган болсун. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.